Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле токойдон качып келе жаткан баланын эси болуп жаткан жеринен көрөбүз. Аны адамдары менен аң уулап келе жаткан самурайлардын башчысы Асано таап алат. Асано ушул аймакты башкарган жана да самурайлардын башында турган адам болчу. Эми кайдан келгени белгисиз болуп калган бул баланы Асано өзү көзөмөлдөп бактыртып алат. Ошол белгисиз баланын аты Кай болчу. Ошондон тарта Кай самурайлар менен бирге өсүп, согуш чеберчилигинен тарта ар намысына чейин самурайларга окшоп калат. Бирок анын каны баары бир европалык болгондуктан аны самурайлар өздөрүнө кошушпай жарым европалык деп аташат. Кызыгы ошол жерде кулдай болуп кызмат кылып жүргөн Кайды Асанонун кызы Мика жактырып жүргөнүн байкайбыз. Ошентип арадан дагы жылдар өтүп отуруп күндөрдүн биринде Кай Асано жана анын самурайлары менен бирге аңчылыкка чыгат. Алыскы токойлордон алар өтө чоң жырткыч желмоозго туш болушуп, Асано кол башчы самурай Аисини жырткычты өлтүрүүгө жөнөтөт. Анда Кай дагы четте калбай аттардын бирине жабышып жырткычты көздөй жөнөп, бирок чоң жырткыч дагы эч кимге жеткирбей токой аралап качып жөнөйт. Акыры Исуно деген самурай ага жетип барып, бирок чоң жырткыч тескерисинче Исунону аттан кулатып өзүн өлтүрмөкчү болуп калат. Анда арттан жетип келген Кай Исунонун кылычын алганга жетишип, жанагы чоң жырткычты жүрөк тушка сайып өлтүрүп алганга мүмкүн болот. Ал дароо эле кылычты сый урмат көрсөтүү менен Исуного кайтарып берсе, Исуно өз кылычын алып жатып, мени жарым европалык куткарып калды деген сөзгө караганда өлүп калсам артык болмок деп айтат. Арттан келген башчы Асано жырткычты өлтүргөндүгү үчүн Исунону мактап, бирок кол башчы Аиси Кайдын колунда жырткычтын каны бар экенин көрүп, жырткычты Исуно эмес эле Кай өлтүргөнүн сезип калат. Анан да Кай ошол жерден аларды ак түлкү аңдып жатканын көрдү. Ал эми биз кийинки көрүнүштө башка аймакты башкарган самурайлардын башчысы Кираны көрөбүз. Ал Асаного кастык кылып, аны өлтүрүп, анын бийлигин тартып алууну көздөп жүргөн болот. Жанагы түлкү болуп кубулган аял дал ушул Киранын жардамчысы болуп чыгып, анын бүбү бакшы сыйкырчылыгы барбы айтор ар кайсы адамды жазгырып кете турчу түрү бар экен. Ал эми Асанонун кызы Мика токойдогу болгон окуяны угуп, самурайлар кайтып келгенде атасын тосуп чыгат. Андан соң кечинде Кайга барып жоолугуп, анын жарааттарын таңып берип, мен Исунонун көзүнөн баардыгын байкадым. Чоң жырткычты ал эмес сен өлтүргөн турбайсыңбы? Мындай иш үчүн самурайлар сага сый урмат көрсөтүшү керек деп айтып, Мика жүрөгүнүн түпкүрүндө Кайды сүйөөрү ачык эле билинип турду. Бирок Кай Микага таазим кылып, мен сизге тең эмесмин, сиздин даражаңыз бийик деп айтат. Мика ал жерден кетип арадан бир канча күндөр өтүп, акыры Ако провинциясына император Токугава келет. Көп элдер чогулган салтанаттуу кече болуп, ошол жерден Кай келген коноктордун арасынан бир кызыктай нерсени байкап калат. Ал бир аялдын көздөрүнүн өңдөрү эки башка болуп тургандыктан, дароо эле баягы ак түлкүнүн көзүнө окшоштуруп, сыйкыр күчтөр жөнүндө шектенип калат да бул жөнүндө дароо эле кол башчы Аисиге айтат. Бирок Аиси Кайдын айткан сөздөрүн такыр эле көңүлүнө албай, көңүл бурбай коет. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин бардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип эртеси Асано Кира менен таанышып, императордун көз алдында алардын турнири болуп өтөт. Беттешке Киранын дөөдөй болгон алп адамы чыга келип, ал эми ага каршы Асанонун мыкты самурайы Исуно чыкмак. Бирок ал эмнегедир беттеш талаасына эмдигиче чыга албай жатты. Эмне болду экен деп кирип барышса, көрсө аны Киранын бүбү бакчысы эбак эле сыйкырлап койгон болот. Анда Кай Асано уят болбосун деп, Исунонун согуштук кийимдерин кийет да эч кимге белгизбей беттешке чыгат. Атаандаштын күчтүүлүгүнө карабай Кай өтө катуу каршылык көрсөтүп, бирок бир кезде атаандаш аны чаап жибергенде Кайдын башындагы бет кабы чечилип калат. Жарым европалыкты көргөн император дароо эле аны өлтүрүүгө буйрук берип, бирок Асанонун кызы Мика жалбарып сурангандыктан Кайды тирүү калтырышат. Бирок Кайга жаза катары аны катуу сабатышат. Ошол түнү Кира жана анын бүбү бакчысы пландап келген арам ойлорун андан ары уланта башташып, жанагы аял өзүнүн шумдуктуудай нерселери менен эле Асанону сыйкырлап баштайт.
Жыйынтыгында Асанонун көзү тумандап, кызы Миканы бирөөсү зордуктап жаткандай көрүнүп кетип, туруп барып эле аны өлтүрөйүн деп калганда баардыгы аны токтотуп калышат. Анын мындай аракети жана конокторду сыйлабастыгы үчүн император Асанону өлүм жазасына тартат. Аиси болсо Асанога мен сиздин көздөрүңүздү ак басып кеткенин көрдүм. Демек бул деген сөз сизди дубалап сыйкырлап алышкан. Бул жагы акыйкат болбой калат го деп айтса, Асано Аисиге баардыгы чечилип калды. Сен менин кызым Миканы жакшылап карагын. Мен болсо баарыңарга бүлүк салып, баарыңарды уят кылбай, өз ар намысым менен өлөм деп айтат да, императордун алдына чыгып өзүн өзү өлтүрөт. Мындай өлүм ар бир самурай үчүн ардактуу өлүм болчу. Самурайлар ар качан башчысына берилгендик менен кызмат кылып, анан да адилеттүүлүк үчүн ар дайым күрөшүп келишкендиктен, бул жолу дагы алар башчы Асанонун кегин Кирадан алабыз деп калышат. Бирок өч алууну азыр башташса, анда элдин өмүрүн коркунучка салып коюшмак. Ошондуктан күтө турууну чечишип, өч алганга чейин Асанонун кызы Мика башчылык кылып турмак. Бирок булардын мындай планын эртеси күнү эле император Токугава бүт күл талканын чыгарды. Көрсө ал эки провинциянын бири-бирине болгон касташуусун байкап калганбы айтор. Биз өз ара такыр касташпашыбыз керек дегендей кылып, Асанонун кызы Миканы Кирага жубай кылып берүүгө буйрат. Бул деген сөз эки провинцияны тең Кира башкарат деген сөз болчу. Ошентип император кетип, Кира өзүнүн билген бийлигин баштап, баягы Кайды кулчулукка деп сатып жиберет. Ал эми Асанонун самурайларын болсо ар кайсы жакка чилдей таратып, эгер кайтып келсеңер силерди өлүм күтүп турат деп айткан. Кол башчы Аисини болсо бир жылга чокул жер төлөөдө кармашып, акыры бир күнү аны бошотушуп, ал үй бүлөсүнө жетет. Ден соолугун чыңдап, өзүн бир аз оңдоп түздөгөндөн кийин Аиси үй бүлөсү менен коштошот да, баягы Кайдын дайын дарегин билип, аны издеп жүрүп отуруп акыры таап келет. Аиси жарым европалыкты издеп жүргөнүн билишкенде дароо аны дагы туткунга алышып, ичкериге алып киришкенде Кай ал жерден ар ким менен беттешип жаткан болот. Кайды кул катары сатып жиберишкендиктен ал бул жерде өз ээсинин айтканы боюнча мушташат экен. Аиси кирип келгенде Кай чоң алп адам менен урушуп жаткан болчу. Көп өтпөй Кай ал адамды да жеңип салат. Андан соң беттешке дароо эле Аисини чыгарып жиберишип, Кай болсо Аисини тааныбай калгандай болуп эле аны менен беттеше баштады. Көрсө бул кезде Кай такыр эле маңкуртка айлана баштаганбы айтор. Аиси аны менен салгылашып жатканда улам сайын Миканы айтып, Мика жакында Кирага турмушка чыкканы жатат. Мага сенин жардамың керек, эсиңе кел деп кыйкырат. Ошондо гана түшүнгөн Кай Аиси менен биргеликте кеменин эшигин жардырып качып жок болушат. Аиси Кайга баягы аны укпай койгондугу үчүн кечирим сурап, биз самурайлардын баарын чогултуп, Кирадан башчы Асанонун кегин алышыбыз керек. Сен мага жардам бербесең болбойт деп айтса, Кай ага жардам берүүгө макулдугун берет. Андан соң алар талаа кезип жүргөн баягы өздөрүнүн самурайларын табышып, Аисинин кайтып келишине баардыгы сүйүнүшүп, бирок жарым европалык Кай бул жерде эмне кылып жүрөт деп жаман көрө башташат. Анда Аиси Кай дагы биздин катарда деп баардыгына туура түшүндүргөнгө аракет кылды. Анан да ал өз командасына, өз самурайларына биз башчыбызга берилгендигибизди көрсөтүп, анын өчүн алышыбыз керек. Өчүбүздү алып баардыгы жеңиш менен аяктаган күндө дагы император бизди көтөрүлүш жасадыңар деп өлүм жазасына тартат. Ошентсе да биз ар намыстуу, ардактуу өлүм менен өлөбүз деп баардыгынын намысын ойготот. Ошентип алар өздөрүнө кылыч жана башка курал-жарак табуу үчүн бир айылга кирип келишсе, ал жерде Киранын адамдары бастырып алып текшерип жатышкан болот. Алар эч нерсени билдирбегенге аракет кылышса да, 3 аскер баардыгын билип калышып, алар үчөөнү ошол жерден өлтүрүшүп, курал-жарактарын алып кетишти. Кечинде Аиси эми башка курал-жарактарды кайдан табабыз деп ойлонуп жатканда, Кай ага өзү өсүп чоңойгон токой жөнүндө айтып баштайт. Анда Аиси Кайга бул деген уламыш нерсе, бул деген жок нерсе деп ишенбей, бирок Кай аны ишендирет да ошол жакты көздөй ээрчитип жөнөйт. Самурайлар токой аралап жетчү жерге жеткенден кийин Кай Аисиге тенде аскерлери биздин келишибизди эбак эле билип койду деп айтып, бир чоң айкелдин түбүндөгү үңкүргө кире башташат. Башкаларды сыртта калтырып, үңкүргө Аиси менен Кай гана кирип, Кай Аисиге сен сыноодон өтүшүң керек. Кандай гана болбосун кылычыңды кыныңан сууруба. Эгер сыноодон өтсөң гана алар бизге курал-жарак кылычтарды беришет деп айтат. Өңкүр бойлоп жүрүп отурушуп, алар көп манактар сыйынып жаткан жерге жетип келишип, Кай ошол жерден Аисини калтырат да өзү андан ары жөнөйт. Манактардын башчысына жетип келген Кай алардан кылыч сурай баштап, көрсө дал ушул манах Кайды кичинекей кезинен өстүргөн болот. Албетте Кайга дагы Аисиге дагы ошол жерден манактар тарабынан сыноолор башталып, ал эми Аисинин самурайлары болсо аны укпай алардын артынан кирип келген болот.
Манактарды көрүп чочуп кеткен Исуну кылычын кындан сууруп жиберип, ошол жердеги манактар Аисинин самурайларын чекеден өлтүрө башташат. Бирок Аиси Кайдын айткан сөздөрүн эсинен чыгарбай, такыр эле кылычын кынынан суурубай жатты. Ал эми Кай дагы дал ортодогу кылычка устатынан биринчи жетип, экөө тең сыноодон ийгиликтүү өткөндүктөн жанагы манактардын алдында кылычтар пайда болуп, ал эми Аисинин өлгөн самурайлары жок болуп кетет. Аиси ошондо мунун баары жөн эле көзүнө көрүнүп жатканын түшүнүп, анын бир дагы самурайы өлбөгөнүн билет. Ошентип ал жактагы кылычтарды алышкандан кийин самурайлар башкалар менен биригишип, баардыгы болуп 47 самурай акырындап Кирага чабуулду башташат. Бирок биринчи болгон салгылашта баягы бүбү бакшы аял аларды кайрадан алдап кетип, ошол жерден бир канча самурайлар өмүрү менен коштошот. Самурайлар чегинип качып кетишкендиктен Аисинин кылычын таап алган ошол аял аны Кирага алып барып берет. Кира болсо Аисини өлдү деп ойлоп калды. Ал эми Аиси болсо самурайлар менен башка планды түзүп, жолдо бара жаткан музыканттарды кармап тосуп калышат. Көрсө алар Кира менен Миканын үйлөнүү тоюна барышып, салтанаттуу кечээни шаңдуу өткөрүп берүү үчүн музыканттар болот. Ошентип Аиси алар менен келишим түзүп сүйлөшө баштады. Акыры Исуну Кайдан кечирим сурап, "Мен сени жаман көргөндүгүм үчүн кечирим сурайм. Чынында сен буга татыктуусуң" деп ага өзгөчө канжарды берет. Ошентип бардык самурайлар өлүмгө тике карашып, үйлөнүү үлпөт күнү алардын бир бөлүгү музыканттарга окшоп жасалгаланып алышат да ичкерге киришет. Ичинде салтанат болуп жатканда калган самурайлар Киранын самурайларын акырындан чекеден кырып эле билинбей келе жатканын көрөбүз. Алар канчалык аскерлерди билинбей өлтүргөнгө аракет кылышса дагы болбой, бир кезде билинип калат да ачык салгылаш башталат. Аиси менен Кай алдынан чыккандардын баардыгын сулатып отуруп, бир кезде экөө экиге бөлүнүп, Кай Миканы сактоо үчүн кетсе, Аиси Кираны өлтүрүп өчүн алуу үчүн кетти. Акыры Кай Микага жолуккан кезде ал жерге баягы бүбү бакшы аял жетип келип ажыдаарга айланат. Кай аны менен ошол жерден кармаша баштап, ал эми бул кезде Аиси Кира менен салгылашып жаткан болчу. Акыры Аиси Киранын башын кесип, Кай дагы жанагы сыйкырчы аялды өлтүрүп тынат. Аиси Киранын кесилген башын баардыгына алып чыгып көрсөтүп, ошондо гана жүрүп жаткан салгылаштар токтоп калды. Ошентип баардыгы кайрадан Ако провинциясына кайтып келишип, иштин жайын угуп ал жерге келген император каардуу болчу. Ал Аисинин самурайларына "Силер менен буйругума каршы чыктыңар, ошондуктан баарыңар өлүм жазасына тартыласыңар. Бирок мен силердин өз башчыңарды сыйлап берилгендик менен кызмат кылып, башчыңар үчүн өч алып, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнүңөргө таң бердим. Ошондуктан мен дагы силерди сыйлап ардактуу өлүмгө буйрам" деп айтат. Ошентип сүйүшкөндөр Кай менен Мика бир аз гана убакыт бирге болушуп, жарым европалык Кайды дагы самурайлар өздөрүнө кошуп алышкандыктан, ал дагы самурайлар менен бирге ардактуу өлүмгө аттанмак. Ошол жерден Кай менен Мика бири-бирине сүйүү сөздөрүн айтышып, чындап эле экөө бири-бирин сүйөөрү билинип, Кай Микага "Мен сени аркы дүйнөдөн да издейм" деген сөздөрүн айтат. Кай башка самурайлар менен биргеликте аянтчада өзүн өзү өлтүрүп, аны көргөн Мика чыдай албастан ыйлап жиберип, ушуну менен эр жүрөк 47 самурайдын өмүрү да соңуна чыгат. Акыркы кадрларда Мика Кай менен өткөргөн күндөрүн эстеп ойлуу турганын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.